Макулбек Сөнбекович, урматтуу президентибиздин демилгеси менен бул жер мунапысы боюнча жалпы бир акция болду эле. Бирок толук кандуу жерлерде ушул бүтпөй келет да, ошого эң мындай түрткү эмне маселелер болуп атат? Эмне себептен бүтүрө албай атабыз ошого? Анда ошо жердин ээси макул болуш керек деген жер бар экен. Анан убагында ошо жердин тилкенин ээлеринен бөлөк-бирөөлөр сатып алган. Алардын баарын чогултуп туруп анан кайра дагы бир 2-3 жолу ушундай сатуулар өткөн. Жердин ээси боюнча документ бөлөк киши болуп калган да. Азыр биз ошого такалып калып, анан баарын ошо сот аркылуу чечкенге аракет кылып, сот аркылуу кармалып калып атат. Калган жеринде андай деле катуу тоскоолдуктар жок. Жалпысынан бир 60-80%га чейин уже бүтөйүн деп калдык. Ушундай жерлердин баарын. Бирок ошо кожоюндары чыгып, алар өзлөрү сотко берип аткан жерлери бар да. Мисалы ошол эле Сокулукта мен өмүр бою эле ушу айдап келип аткам, революция болгондо келип өзүнүн үйү да турат. Огородуна басып 3-4 үйдү куруп алышкан да. Эми ошолор легализация кылган дейт. Берки киши болсо айтат, мен огородум дейт. Анан ушундай жерлерди биз караштырып атабыз да. Ар бирине индивидуалдык түрдө подход кылып атабыз. Ар бир жерде азыр аким менен мэрлер дагы ошонун үстүндө иштеп атышат. Бакыт Эргешевич күн сайын ошону контролдо суроолор болсо биз чечип берүүгө даярбыз да. Рахмат.